Бишкекте саат 18. Эргиме долбоору эфирде. Шам салган өнөр жолуна, шаң берер жалпы тоона. Таланттар келди таңшыган буулуккан черди жазууга. Иш күндөрү саат 18-ден 19:00-га чейин түз эфирде. Эргиме 0312 39 10 жана 0705 65 66 10 түз байланышка чыгып 0552 39 16 10 WhatsApp номерине билдирүү калтырыңыздар. таланттарды колдоп алга сүрөңүздөр. Саламатсыздарбы, кадырман радио кармандар, Кыргыз радиосу уктурууларын улантууда. Эми кезек албетте Эргиме музыкалык оюн-зоок программасында. Урматтуу радио угуучулар, урматтуу Facebook колдонуучулар, мына ошол саатта жагымдуу ырлардан угуп биз менен бирге болуңуздар, ошондой эле Эргименин таланттарына өзүңүздөрдүн колдооңуздарды да көрсөтүп, добуш берүүнү дагы унутпаңыздар деп чакырык жасап кетемин. Айтып кетчү жагдай, мына ушул күнү, ушул саатта Эргимедеги келген таланттар бири-бири менен беттешип финалдык оюн жүргүзүшөт. Кимиси мыкты, кимиси сонун, кимиси керемет. Айтор тандоо сизде. Анда кеттик, биз менен бирге Эргимеге чакырабыз. Тааныштыра кетейин, маданияттын мыкты кызматкери Токтогул Ырысалиев. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Абдылас Малдыбаев атындагы академиялык опера жана балет театрынын солисти Тилек Найманбаев. Сиздердин берген добушуңуздар менен Тилектин дагы, Токтогулдун дагы бири-бирине добуштары тең келип калгандыгына байланыштуу чогуу чакырууга туура келди. Бул жерге келип билип атпайбыз биз финалда экенибизди. Угармандардын колдоосу деп түшүнсөңүздөр болот. Алар жиреп астыга сиздерди сүрөп атышат. Андыктан бүгүн дагы ушул угармандардын көңүлүнө бир сонун керемет ырларды арнап бересиздер деген ойдобуз. Угарман журту кандай тандап алат, кандай сиздерге баа берет, ал албетте сиздердин көрөрмандарыңыздардын таразасында. Эмесе биз болсо угармандарды 0312 39 16 10, анан 0705 65 66 10 телефондоруна байланышка чакырабыз. Ошондой эле 552 39 16 10 бул WhatsApp'тагы номерибиз. Чамдаңыздар биз менен бирге болууга. Куш келдиңиздер, жигиттер. Саламатсыздарбы? Рита карындашым, саламатсызбы? Жалпы журтчулугубуз, кыргыз элибиз аман эсенсиздерби? Актөөнүн жарылган кезде жолугуп отурабыз. Эште Кыргыз менен Япониянын жигиттери таймашып футбол ойноп атышат. Жарым оюбуздун баары ошол жакта. Тилек аябай бир чети ушунчалык кичине эмоция калтырып дагы жатабыз. Анткени азыр эле 1-0 кирип кетти окшойт. Япондуктар киргизип койду. Киргизип койду эмеден 11 метр. 11 метрден тебишти да. Анан ошого кичине капа болуп дагы киргендей. Бул биздин оюнчулар чекилик кетирген үчүн Ошон үчүн. гол тук беттешти алышты. Бирок намысты голго чыгарбай туралычы. Буюрса ишөөнү вечер деп коет го, биринчи. Манас атабыздын руху колдосун деп ушинтип отурабыз. Биринчи тайм жаңы эле бүтүп калды окшойт. Экинчи таймда буюрса күчтөнүп, топтонуп чыгып, ошончо эл, ошончо журт сүрөп турат. Акшумкарларды буюрса жакшы ийгилик көрсөтөт деген ишеничтебиз. Эргименин салтына кичине чыгалы да, спорт комментатору да болуп кетпейлү ушул. Сиздер биринчи таймдын жарым оюнун көрүп калдыңыздар окшойт, Кандай ойноп атышат жигиттер? Вообще Силер деле мындай фестивалга, кароосунакка чыкканда эмоцияга алдырып, кээде музыкалык жактан нотага түшпөй калган, чыкпай калган, жетпей калган учурлар болот да. Ошол сыңар оюнчуларда да ушундай эмоциялар байкалып атабы? Байкалат. Эми мындай да, Япониянын командасы бул дүйнөлүк деңгээлде, дүйнөлүк чемпионатта ойноп жүргөн балдар да. Менин эсебим боюнча, по-моему, дүйнө жүзү боюнча 4-чү орунду алды беле, ушундай да. 4-чү беле же 5-чү беле, мен ушундай эсебим боюнча. Анан бул абдан күчтүү команда да. Анан ошол менен биздики таймашып, мындай талашып атканда мен аябай жетине албай сүйүнүп, анан азыр эме болуп атам. Анан Акшумкар биздин балдарга ушунчалык колдон келген, мындай кандай десем, бир ата бабабыздын арбагы, Кудайыбыз колдоп бир бата берип
эми жок дегенде бир кандай десем бир ниче болуп берсе эле болот деди. Бир болуп койсо жок дегенде. Хотя бы. Бирок жакшы кармап отурат. Биздин балдарга ушунчалык ыраазы болуп отурам биздин Акшумкар жигиттерине. Кыргыздын. Анан жакшы кармап, жакшы ойноп отурушат. Тилек мырза, сиз дагы бул жака келатканга чейинки көргөн оюнда ооба кандай баягы демиңиз, аларга берген сүрөөңүз кандай болду? Кайсы жеринде ким кандай ойноп атат, Айтор? негизи командный оюн, бизде командалык оюн аябай мына акыркы жылдары аябай бышып жетилди десек болот да. Мына бүгүнкү оюнда да силерге келгенче мындай көрүп телевизордон көрүп мындай балет эте албадым, бирок радиого коюп туруп угуп келаттым да, аябай чабуул болуп турду да. Бир жерде гол киргизе турган аябай жакты мыкты бир мүмкүнчүлүк болду, бирок бир аз ошол жерден эмете албай калды. Азаматтар негизи жакшы, аябай жакшы да. Мен эмне себептен экинчи таймда да ийгиликтер күтөбүз деген себеби да ошондо ишенич бар. Балдарыбызгачы, жакшы ойноп атканыначы. Ошо Кудайым колдоп, Манас атабыз колдоп, буюрса жакшы бүгүн жакшы уктайбыз деген ойдомун деп эле. Ушул минутта биринчи тайм бүттүбү, бүт элек? Бүтүп калды. Ооба, бүтүп калды. Эми экинчи тайм. Бирок биринчи таймда деле ушул туруштук берип тургандары деле азаматтык деп ойлойм. Мына азыр байке айтмакчы, дүйнөдөгү 4-чү орунду алган команда менен ойноп атканда биздин кыргыз болбосом, эгер биз бир аз слабыйраак болгондо буга чейин может 5-0 болмокпу же болбосом 7-0 болмок да. Эми бирок ошондо деле азыр 1-0 ошондо деле штрафтан тегип киргизип атышат өздөрүнүн күчү менен эмес да, мындайча айткандачы. Бир аз нечестно деп койбоймунбу. Жакшы молодцы, биздин балдар аябай жакшы кармап отурат. Жакшы. Деги эле биздин ушул футбол оюнундагы командалар жакшы өсүп аткандыгы акыркы мезгилдерде байкап жүрөбүз. Улам бара-бара көч бара-бара түзөлөт деп болот го, ошо сыңарындай улам таасирленип, таалимдин жолунда, изденүүнүн жолунда жакшы ийгиликтерди багындырып бере алат деген ишеничте туруп туралы дагы. Мен бүгүнкү сиздердин аткара турган ырларыңыз дагы биздин Акшумкарларга арналсын чанда. Дем бергилечи ушул ырлары менен. Жүрөгүңүздөр аякта экенин мен сезип турам. Балким үйдө отуруп алып чоң экрандын алдында аларга кыйкырып өкүрүп сүрөп турмаксыздар. Багы күчтүү энергетика менен баардык сүрөө жетет деп коет экен го өзү дагычы. Келиңиздер, эми жок дегенде ушул жерде дагы биз ырларыбызды аларга арнайлы. Ооба. Ошол учурда гол кире турганда туруп бийигил дашыбыз керек деп койчу. Каймаш бар экенин унутпаңыздар. Нуржан жакшы келип алдыңыз. Жолдун баары тыгын дештим, футбол оюнуна байланыштуу. Бирок ошентсе дагы бүгүнкү эфирдеги саат эрги менин намысы, жигиттердин эмгеги деп келгениңизге дагы сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Андан берсе биз музыкалык оюнубузду баштайлык жагымдуу ырлар менен. Эми бизде гол жок, албетте. Сиз баштап бериңиз. Токтол байке баштап бересиз го? Ооба. Мен баштап берейин. Мен баштап берейин. Быйыл эми Чыңгыз Айтматов атабыздын 90 жылдыгын өткөрдүк. Анан ошонун жакшы Илья Жахан деген жакшы казактын композитору жазган Аселим деген чыгарма таркайган. Ошо биздин Акшумкар командасына биздин жигиттер утуп келсин, жалаң ошо тегеректеп Кудай буйрса утуп чыкса, ошо Асел деген кыздардын баары тосуп алсын. Айтканыңыз келсин. Асел деген сөз асал деп дагы айтып коебуз. Таттуу, ширин дегенди да билдирет. Мына ушундай таттуу өмүрдө сүйлөшкөнүбүз жалаң жакшылык болсун. Токтогул Рысалиев, Аселим. Самалы жыпар жаздыга бир кечте ойласам болду ыстык көл жакты айтылган сырлар түсени эске ояткан сонда ак махабатты тойлайды жүрөк шалқып, ансайды жүрек көзіңі тартып, сағынға
elim, selim canım, sağıngan elim, selim canım. Taqdırga men qatal oynatkan sonda, qaydasın benim armansız gönlüm. Bakosum edim, kombadın kolga, kapıda kaldım, zar tolu bölüm. Toylaydı jörek, tolkunday şalkıp, ansaydı jörek, gözüme tartıp. Sağıngan elim, selim canım, sağıngan elim, selim canım. Alısın catsın, bilemin saulem, taqdırgan ala ne gerek aytı. Ömürde sol bir, jak etken davrem, aselim seni, gelir mi kaytı. Tolaydı jörek, tolkunday şalkıp, ansaydı jörek, gözüme tartıp. Sağıngan elim, selim canım, sağıngan elim, selim canım. Tolaydı jörek, tolkunday şalkıp, ansaydı jörek, gözüme kalkıp. Sağıngan elim, selim canım, sağıngan elim, selim canım. Bravo. Ila Жақановтың Аселим деп аталған Доктор Нұрсалиевтің атқарусында сіздердің назарыңыздарға жаңырды. Урматтуу угармандар, концертмейстер Нуржан Токтогулбекова. Тилек мырза улантабыз. Ошол эле саатта Айдай Жаныбекова арбаңыздар, сонун ырчылар келиптир. Нурзат Муратбекова жазып атат. Facebook колдонуучу Тилек Найманбаев агабызга ийгилик каалайм дейт. Рахмат. Ошондой эле Тунук Абдразаков Тилек агабызга ийгилик каалайм. Убактысын бөлүп ырчыларды колдоп келген Нуржан эжеге чоң ыраазычылык деген Айдай колдонуучу жазып атат. Анан Бактыгүл Бокоева сиздерди көрүп текшерип атат. Бактыгүл эже текшерип туруп анан баасын добушун берет экен. Рахмат. Тилек мырзаны угабыз эми. Эми классикадан уруксат берсеңер эми Каварадосин ариясын аткарып берейин. Жай шашпа. Браво, дейрели сразу. Верди, Турандот операсы, Каварадоси. Тоска операсы. Тоскадан. Luceva le stelle, pedolezzava la terra, stride all'uscio dell'orto, e un passo sfiorava l'arena. Entrava e la fragrante
Баракелде. Рахмат Нуржанжа. Тилек Найманбаевдин аткаруусундагы жаңырган дүйнөлүк классикага айланган бул Вердинин Тоска операсынан Каварадоссинин ариясы. Пуччини, Джакомо Пуччини. Ушундай Тоска дегенде эле бул эмне деген сөз, эмне деген опера деп калышат. Тоска ушул операдагы негизги каарман кыз. А Каварадоссин сиз аткарган ариясы? Ал сүйгөн эмеси жигити түрмөгө барып камалып азыркы аткарган ария. Ошо өлөрдүн алдындагы, Коштош ариясы деп койсок да болот, ушуну. Ый, муң, сагыныч, сүйүү, куса айтор негизги драматургия ушул жерде жатат, Каварадоссин ариясында. Мына бизде уккан Тилек дагы, Токтогул мырза дагы тенор үндүүлөр. Ушундай сонун керемет кооз добуштагы сонурларды угуп атабыз. Токтогул байке, театрда иштесеңиз, сахнада образ жаратсаңыз, сиз өзүңүздү кайсы образдарда көп көрөсүз? Эми кандай образды аткарасың ошондон да? Кандай образ? Тенор үнүнө жазылган ар бир образды ушуну аткарышың керек десе эле аткара бере турган жолдо болобу же кандай? Жок. Мындай өзүңүздү да элестетип коесуз да, ушул операда мен могул болмокмун, же болбосо бул операда мен ушуну ырдамакмын деген кыял сөз жашайт да. Ооба, эми мисалы үчүн бул классикалык дүйнөлүк эмеде үндөр бөлүнөт да. Эми драматический тенор деп, анан лирический тенор деп бөлүнөт да. Анан ошого жараша партиялар жазылып аткарылат. Мисалы үчүн Чайковский композитордун Евгений Онегинде, мисалы үчүн Ленскийде лирический тенор аткарыш керек. Азыркы Тилек ырдаган мынакей Тоска операсынан Каварадоссини мисалы үчүн драматический тенор ырдаш керек да. Ошондой болуп бөлүнөт. Сиз кимиси болмоксуз? Биздики эми более мындай ошо драматический тенорго жакыныракпыз го. Үнүбүз ошого жакын да. Анан негизи эми каармандарды ошол мисалы үчүн ар бир өзү ырчы өзү мындай баалайт да, ошо даярдап атканда ошол эмнеге кайсы операдан кайсы кыл партияны жаттап аткарып атат. Ошонусу менен өзү мындай өзү эме кылыш керек да. Анан буга дагы ошол ырчылардын чоң мындай эмеси бар. Анан ошого жардам берген, баардыгына жолуна салып турган биздин музыканттар, концерт мейстерлери болот. Анан ошо менен даярдап келип, анан кийин барып дирижер келесиң. Дирижердон даярдап анын сынынан өткөндөн кийин анан барып режиссер менен иштейсиң, ушундай да негизи. Анан ошондо эле билинип калат. Ошондо эле ким кайсы образга даяр болсо болот. Кайсы образга даяр. Анан ошондон мисалы үчүн адамдын ички талантын билиш үчүн ар бир нерсени ошо кичинеден баштап көрүп, кичине ариялардан баштап көрүп, анан ошондо байкалат да көп нерсе. Угармандарды дагы биз чогуу эркимегин таланттары менен бирге болууга чакырабыз. 0312 39 16 10, ошондой эле 0705 65 66 10, 0552 65 39 16 10 бул WhatsApp номерибиз экендигин эсиңиздерге сала кетели. Дагы бир жолу урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Кыргыз радиосунун эргиме музыкалык оюн зоок программасы, биз менен бирге болуңуздар деп угармандарды чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Салам Кыргыз радиосу. Мен кеч кошулуп калдым. Эфир сураныч жакшы өтсүн дейт. Биздин WhatsApp колдонуучубуз 0552 39 16 10. Кайра дагы бир жолу эсиңиздерге салып коелук. Анда эмесе кийинки ырга дагы өтөрүз. Эсиңиздерден чыгарбайбыз. Аткарып аткан ырларыбызды дагы биздин азыркы учурда сонун оюн куруп аткан футболчуларга дагы арналсын деп эртеден бери максат кылдык. Улантабыз. Анда мен ырдайм. Мен мындай классика даярдап келбей турбуз, эми Кудай буйрса даярдап мен ырлардан ырдай берейин, Сиз ырлардан ырдаңыз. Кыргыздын сонун ырлары дагы классика. Азыр биз Айыл кештер деген чыгарманы аткарып берейин. Мен ошо бул өзү кимдики Алмакунов белем. Маданбек Алмакуновдун Айыл кештери. Мына ушул кечте сонун убакыт, сонун көрүнүш болуп жатат. Кыргыз радиосунда эргиме, ал эми сыртта футбол.
Şayıptay girsiz eşleri Sağından adam esleri Ömüldün gitmey çirkin ay Yayıldın saldın geçleri Bozaydın tartıp kıyalı Süsün ayda sıyalı Cürük kadalsa icaş selkin alı Kıyalı Çaçar çabaynalı Acayip ayılaymalı Kalkozda cürsün ıraka İyacılık ömür caydarı Ayılda cürsün ıraka İyacılık ömür caydarı Баракелде. Айыл кечи деп аталган Мадамбек Алмакуловдун ырын уттук, Токтогул Салихтин аткаруусунда. Анда сиз Бишкекке чындырдайсызбы? Кайсыны басар экен. Кандай сонун ырлар, кандай сонун үндөр. Тилек Найманбаев жана Токтогул Салиев эргимеде сонун ырларды аткарып жаткан мезгилдери концертмейстер Нуржан Токтобекова. Дагы бир жолу эсиңиздерге салалы 0312 39 16 10 0705 65 66 10 бул биздин студиянын телефон номерлери. Ал эми 0552 39 16 10 бул WhatsApp номерибиз. Нурия Айтбаева ишиңиздерге албан ийгилик каалайм дейт. Ал эми Айдай Жаныбекова итальянча көп ырдашат, анан итальянча билишет да дейт. Ооба. Билесиздерби? Билебиз, арведерчи билебиз. Баары эле сырай беришет го. Консерваторияларда биз биринчи курстан баштап италия тили кирет да. Ырдап жаткан нерселердин баарын түшүнүү үчүн атайын тил кирип окутулат, үйрөтүлөт. Бир суроодо сөзсүз түрдө башка тил менен тилди алып жүрүүчүлөр менен сүйлөшкөндө, мисалы саламатсызбы деген кандай айтылат дейт. Анан экинчи эле суроо мен сени сүйөм деген кандай айтылат деп сурашат го. Ансыгардай саламатсызбы? Чао. Чао. Мен сени сүйөм. Io жок, io tu amati love. Итальянча айтып атасыңарбы? Ооба. Англисча менен итальянчаны кошуп кетти Io го. amo деген сүйөм деген. Io tu болсо сени болуп калат да. Io tu amo. Io tu amo. Акценттер да бар да бул итальян тилинде. Айтор ушундай. Бирок оорбу үйрөнүш тилди. Силер жатпайсыздар, ар бирдин туура акцент бериш керек. Туура акцент бериш керек. Эме кетип баратканда билем, арведерчи деп коштошот. Кандай? Арведерчи деп. Арведерчи? Арведерчи. Арведерчи. Арведерчи дегендей. Арведерчи дегенде. Эң жакшы тилекти кабыл. Фальво, скажите девушки, келген сайын ушуну ырдап турам. Эме жалпы Сиз айтпайсыз деп койбойсуз. Жалпы биздин күйөрмандарга, өзгөчө футбол күйөрмандарына жакшы көңүл, жакшы маанай тартуулар менен аткарып койду. Азыр кыздардан да көп күйөрмандар футболго. Decidem cielo sta compagna apposta, che ho perduto suona fantasia, che penso sempre
Скажите девушки, подружке вашей, что я не сплю ночей, о ней мечтая, что всех красавиц она милее и краше. Я сам хотел признаться ей, но слов я не нашел. Очей прекрасных огонь я обожаю. Скажите, что иного я счастья не желаю, что нежной страстью как цепик не прикован, что весь ее в душе моей тревоги не унять. Come tormento l'anima, te voglio bene, Ай баракелде Тилек Найманбаев Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Нуржанжа чоң рахмат. Тердеп кургап ушундай Тилектин да мүнөзүн табыш керек да, концерт местирчи. Кыргыз радиосу жалпы ийгилек кандай сонунорлор Караколдон Батыйкул, Токтогулга добуш Караколдон дейт. Чоң рахмат. Мына ушундай эле дагы добуштарды 0552 39 16 10 сандар менен WhatsApp номерибизге жөнөтүү мүмкүнчүлүгүңүздөр бар экен. Тилек мырза, саякатчы деп коем мен сизди көп элечи. Туркияда жүрдүңүз, опера искусствосунун күндөрү болдубу? Ооба. Бул биринчи эле жолу барган жоксуз сиз бул жергечи. Дагы акыркы жолу да эмес деп ойлойм. Бул жолку да баягы биринчи экинчидегиден айырмачылыкта эмне өзүңүзгө бир жакшы таалимдерди, тажрыйбаларды жүктөп келдиңиз? Бул жолу барганда эми жана биринчиге караганда бир аз даярданып уже кандай жолжолорун билип, анан бир аз даярданып, анан 14-жылы барган экенмин. Андан бери бир аз тажрыйба алдык деп ойлойм. Анан бул жолу тенор үндүү, мына биз Токтогул байке экөөбүз үндүү тенор үндүү ырчылар аябай көп барды. Ошолорго карабастан жакшы эле чыгып ырдадым деп ойлоп калдым. Өзүмчө эле дейимчи, кыйын болду. Негизи мактанганды жакшы көрөсүзбү? Иә. Мактанганды жакшы көрөсүзбү? Мактанганды жакшы көрбөйм, эч жакшы көрбөйм. Анан келинчегим эле тамашалашып айтып коет, мактана бербечи деп элечи. Бирок ошентип өзүңүз бааны коюп койдуңуз, Анан эми жок, эми чынында эгер ырдай албай колдон келбесем мактанбай эле коет болчук. Бир аз салыштырмалуу, бир аз жакшы эле болду десек болот да. Анан бирок көп деле кыйратып мындай аябай эми жакшы өтө эң алынып колдун дегенден тартамын. Салыштырмалуу дедиңиз го сиз мурдага караганда. Азыркы жакшыраак болду бир аз. Эми буюрса дагы Кудай буйруп насип этсе дагы көптөгөн ушундай сапарларга чыкканда мындан да жакшы ийгиликтерге жетишебиз деген ишеничтемин. Анан сөзсүз айтып кое турган нерсе, ошол жака барганда эми мамлекет тарабынан бизге бир аз эме самотек деп коелучу, өзүңөр жол киресин таап тиги бул барып келгенге деп эметилип коет. Мына Токтогул байкебиз жаныбызда турат. Байкебиз дагы жакшы колдоо көрсөтүп, ушул жигиттер барып келсин, артыбызда кеткен жаштар өссүн деп бир жакшы чоң жардам көрсөттү ушу барып келгенге. Ошон үчүн эфирден пайдаланып колуңуз кармап кысып сизге деп коелучу. Токтогул байкенин да ушундай сонун мындай да негизи көмөгү бар экен да. Тенор үндүү болгондо көп эле ойлойт да, мындай баары бул тенор эми мындай не деп койчу эле,
тура эмес, душман деп тура эмес айтып алам. Мындай эми биз экөөбүз бир партиянын соперник сыяктуу болот, бирок андай конкурент таппай калат да. Бирок Токтогулбек ага карабастан эле бизге ошонун жаштары менен Талант Токонбаев деген жигит бар. Ошол болуп чогуу мындай колтугуна алып ырдап көп жакка ырдатып эме кылып жүрөт. Анан ушундай бир жакшы ийгиликтерге жетишүүгө бир себепчи болуп келди. Ошон үчүн ыраазычылык билдирем. Негизи меценатство деп бизде Кыргызстанда мындай жакшы өрчүгөн эмес го. Мындай маданият, мисалы спорт, башка тармактарга бир мындай жакшы колдоо көрсөтүү боюнча. Анан мен ойлойм бул дагы футбол акырындап барып өнүгүп атат го. Ошол сыңары бизге дагы акырындап өнүгөт. Анан алар өнүгүп калган учурда биздин мамлекет деле өнүгүп калат. Алар уже алардан жардам сурабай калабыз деп коёмчу. Буюрса. Жакшыны айта берсек жакшы болот өзү. Калам, чогуу иштешип калабыз кээ бир чыгармалар менен. 3 тенор болуп, тилек болуп ырдап эмелерге көп сахналарга чыгып калып атышат. Бул үчөө тең коллегалар да мындай карагандачы, журтчу. Обычно меценатствоны баягы бизнесмендер, политиктер жардам берчилер көп угуп калам. Токтогулдун ушундай жардам бергенде Меценаттык үчөө бир жүрүп, анан бири-бирине жардам, ошо Токтогулдун да жардам тиеп атканы, ушу колдогонуначы мен дагы чоң мындай ыраазы болуп отурам да. Анткени искусство болобу, спорт болобу баары конкурент болуп, вряд ли бири-бирине бирөө жардам көргөзөт эле дейм да. Азаматсыңар деп айтам, ушу ортоңордо эч качан ушундай эркектик, достук, коллегалык, профессионалдык эме биримдик эч качан өчпөсүн. бекем болуш. Бекемдик болуп, ошондо мен ойлойм, ушу мамлекетибиз, маданиятыбыз ошондон башталат болуш керек. Мына кичинекей мамлекетте бул дегенчи. Ушундан башталат болуш керек дейм да. Ушу башкаларга пример көргөзөт да, ушу деп ойлойм. Азамат. Ортодон эметип коеюн. Рахмат. Эми Япония 2 гол киргизип салган турбайбы? Ошон үчүн кайрыбай эле бирок ырдай берели. Жок, кайрылырдай беребиз биз. Кайрылырдай беребиз эми. Биздин духубуз эч качан түшпөйт. Кыргыздар ушундай элбиз го. Дух түшүп калды. Ырдабай коесузбу азыр? Жок, ырдабай койгон эмес. Эми мен аябай мындай футбол жакшы көрөм да өзүм. Силер ырдап атып, маалыматты кайдан алып атасыңар? Интернеттен бир мынтип сүйлөп атканча мынтип бир карап коюп атабыз. Жапония 2 голун. Мейли, акыркысында 3-4 киргизип берибиз эми. Кое тургулачы кете туралы. Ушул жерден мен биринчи жолу сиздин ушундай меценаттык жолуңуз бар экендиги мага ачылыш болду. Бул маалымат байкабай жүрүптүрмүн. Маалыматым да жок экен, бирок абдан ыраазы болуп атам. Тилектен угуп, Нуржан жеден угуп. Анан өзүңүз дагы ушул Болот Эдигеев атындагы фольклордук ансамбльде азыр жетекчип жүрөсүз, бул мезгилинде Болот Эдигеев менен дагы көп иштешип калган жактайларыбыз бар. Күчтүү ансамбль. Бул дагы күчүнө кирип, дагы бир сонун нерселерди жаратат деген ишеничим дагы туулуп атат да ушул. Мен айтабыз. Кошумча Учурда эмне кылып атасыздар анан? Жок, Астокбек айтканга чейин айтып коеюн. Астокбекке келип бизге жетекчи болуп, ал жерде дагы мен жумушта иштейм. Мурдага салыштырмалуу азыр ошол Арашан фольклордук аспаптар оркестри азыр көптөгөн мамлекеттерге, чет жактарга чыгып, өзүнүн өнөрүн тартуулап келип атат. Буга чейин дагы чыгып келген. Азыр мына Токтогул Чолпонкович агайыбыздын жардамы менен бул жерде бир эле профессионал музыканттан сырткары азыркы учурда жакшы менеджерлик дагы эмеси өзгөчөлүгү болуш керек экен да, сапаттар болуш керек экен. Ошондой жактар менен сүйлөшүп, жогору жак менен сүйлөшүп, эки жакты даярдап азыр жалаң айтпасам, акыркы жылдары ары Казакстандага көп болуп кетти, дагы көптөгөн Кытайга ошо көптөгөн калганын анткени ал керек, бул керек, буга тиги керек, чыкканга жол керек деген эле көп талапты койгон эле маселелерди угуп келебиз. Анан бирок эмнегедир ушул Арашан оркестринен көп эч нерсе укпайм да менчи. Бир ийгиликтерди жаратып коюп эле аны жараттык деп дагы жарыя салбайсыздар да. Ооба, эми жарыя салганда эмне тиги бирок жакшы иштер болуп атат Арашанда. Эми буга чейин чындап келгенде Болот Эдигеевич агайыбыз жакшы өстүргөн да. Канча мамлекеттерге алып барган, канча форма тиктирген, канча инструмент алып берген. Ал киши анан өзү ооруп атып, анан больницага чакыртып, мага чыдаган да. Чын менен мага чыдап, ошо Токтогул сени көрүп атам. Анан сени өздөштүрүшүң керек деп.
Анан ошондон бери мына 3 жылдын жүзү болуп калды. Эми 3 жылда биз жакшы эле бир 3 мамлекетке барып келдик. Анан Кудай буйрса эмди жылда бир 2 мамлекет деп турабыз эми. Анан жакшы азыр Министерство культурага дагы рахмат. Бизге ошо 300 миң бөлүп берип, азыр инструменттердин баарын жаңылып атабыз. Бүт фольклор кылып. Вот, анан иштер жумушту анан жакшы эле жумуштар, алгылыктуу жумуштар болуп атат. Азыр мынакей 27-синде Казактын президенти келет экен. Ошого биз дагы катышкан жатабыз, Кудай буйрса. Ушундай программалар астындачы. Дагы бир чоң бир мероприятиябыз бар, концертибиз филармонияда. Ошолорду өткөрүп алсак, анан дагы эмелерди чыгарып атам. Азыр ошо инструмент анан форматтиктирдик да. Анан министр культурабызды анан бир топ Кыргызстандын жетекчилерин чакырып, бир жакшы прослушивание кылдырайын деп атам да. Именно фольклор боюнча. Анан азыр эми баягы бир жакшы бир сөз бар го. Бала ыйлабаса эмчек каякта дегендей. Азыр биздин президентибиз дагы чөтө мен байкап атам, 1 жылдан бери келгенден бери ошо маданиятка жакшы көңүл буруп атат да. Мына мисалы үчүн филармония оңдолду, опера, балет театры оңдолду. Татынакай Жашынакай мына дагы бир концерттик зал салабыз деген дагы бир сөздөр бар жакшы. Анан мен ойлоп койдум эми Кудай буйрса маданиятты эгер көтөрсө, анда биздин кыргыз журтчулугубуз, элибиз оңолот го деген оюм бар. Анан убакыттан пайдаланып эми тилек, талант деген чындап келгенде мен мындай өзүмдүн бир тууган инилеримдей көрөм. Анан биз эми бардык жерде азыр ушу ырдалып жүрөбүз, үчөөбүз. Биздин башыбызды кошкон биздин кадимки эле залкар композиторубуз Түгөлбай Казаков агайыбыз болгон. Ал киши министр болуп турганда мени чакырып, токтогул давай ушул мен мурдакы эл артисттердин башында кошо албай койдум. Бирөөсү картайып калса, бирөөсү жаш болуп, мында убакыттын ушундай болуп калды. Анан давай сен чогултпайсыңбы деп. Анан чогултканда мен чогултайын деп анан ошо Тилек экөөбүз башынан ырдап жүрчү элек. Анан ошо талантты карап көрүп, анан Тилек экөөбүз жактырып, мына бир 2 жылдан бери Кытайга концерт коюп келдик. Жакшы аябай суранып атышат. Азыр мынакей Кувейттин посолу бар, эжекебиз. Ал дагы бизди ошо суранып атат. Секреттин баарын ачып койдум ошо. Жакшы концерт бергиле депчи. Вот анан биз үчөөбүз Кувейтте ошо посольство суранган, анан ошого барсак жакшы болот эле. Анан эми чындап келгенде мына Тилек азыр жашта, талант да жаш. Булар азыр ушундай чет мамлекеттерге барыш керек, ырдаш керек. Анан мындай жигиттерди биз колдогондо, биз эгер өзүбүз колдобосок, анда бизди тиги сырттан келип бирөө колдоп бербейт. Орустар колдобойт, же казактар колдойт. Мисалы үчүн да эми баягы болбосун. Өзүбүздү колдошубуз керек да. Өзүбүз ички мамилебиз түз болуш керек. Ички дүйнөбүз мындай түз көз карашты болуш керек. Ошондо өсөбүз деп ойлойм да. Анан мынакей каякта болсок дагы ошо алгылыктуу эмелерди айтып коет. Мен өзүм ичим деле жылып калат. Бул балдар мисалы үчүн эч мага эмеси деле жок. Жакшыбыз, өзүбүзчө мындай семьябыз менен качабыз дегендей. Жакшы жактарыбыз мына өткөндө тигил Тилек айтып атат, мен ушундай арияны ырдайм, мен ушундай партияны ырдаган жатам байке деп. Анан мен да айтам, ой молодец, давай. Талант айтат, байке мындай кылса кандай болот деп. Анан өзүбүзчө кеңешип алып, анан творческий эменин баарын тең бышырып, анан муну ырдасак болот, муну ырдабасак болбойт деп. Кыскасы, мына Атамбаевден баштап, ошо башыбыз ошо Атамбаевден кошулган эле, ошо азыр Жээнбековго чейин мынакей жакшы ырдап, ошо келген президенттерге эле кызмат кылып, жалпы элибизге кызмат кылып келатабыз. Ал эми кандай десек, жакшыбы жаманбы, баарыбыз бир жеңден кол, бир жеңден баш чыгарышыбыз керек. Ошондо биздин кыргыз элибиз ошондо ынтымактуу болот. Ошондо бири-бирибизди түшүнөбүз. Адам бири-бирин түшүнбөсө, ал анда эме болуп калат. Ал адам бир тепкич артка түшүш керек мындай бияка. Өйдө жака чыгып алганда болбойт. Анан маданиятта деле ошондой да. Анан мен ойлоп турам, мен бул жерде эми мына Нуржан аябай чоң классик, чоң канча балдарды тартиптеп, кыздарды тартиптеп чыгарды. Тилек деле мына ырдап келатат. Анан маданиятта мен таң калам да, жаштарыбыз айрыкча азыркы жаштарыбыз кичине эме болуп келатат да, мындай
кандай десем, орусча гонор деп коет, а кыргызча кандай деп коет? Өзүнүн мындай эмесин. Мурду көтөрүлүп барат Өйдө- дейличи. Мен айтар элем ошо өзүнүн жигиттерге. көөдөн өзү көтөрүп алган дегендей кылып койбойлу. Жигиттерибизге, кыздарыбызга айтат элем, ошо кичине ылдыйраак түшүш керек. Адам жөнөкөй болсо, баардыгы жөнөкөй болсо, ошо жөнөкөйлүктөн көп нерсе жаралат да. Адам жөнөкөй болсо, ошондон көп нерсе жаралат. Ошондо идея да жатат, ошондо чыгармачылык да жатат, ошондо адамгерчилик адамгерчилик да жатат. Анан эле мен мындай кылып койдум, анан мен тигини кылып койдум деп эле айтса анда бүттү, анда болбойт да. Жөнөкөйлүк менен көптөгөн белестерди ашып, бийиктиктерди багындырабыз дейли дагы. Биз кайрадан сонун ырларга кезек берели. Урматтуу радио угуучулар, угуп жатканыңыздар эргиме? Чогуу деп калдык, эгер уруксат болсо Токтогул аке чогуурдап коелу. Ушу Мен сен менен ырдаган аябай өзүм ырдай албай жүрүп элем, ушул жерде ырдалайчы. Накачелак фоник. селкинчекте, Ооба, селкинчек. Ушул жерден келип биздин таланттар дуэт ырдашат, ансамбль болушат. Албетте ага Нуржан Токтобекова сөзсүз түрдө өзүнүн сонун ийгиликтүү самалын кошуп берет. Ачык эле айтып берсеңиздер, мен да угуп калайын. Биринчи үйүндү Токтогул Нурсалиев алат. Биринчи куплетти Токтогул. Биринчи куплетти. Сонун дүйнөлүк классика бу дагы. Азыр угабыз. Stasera nella mia sonnacavo te lo dirò. Colada per il spagno fuori in bravo, che fanno qua. Ora cosciente poco ma se così ti lascia star. E non ti corre presto, non ti struggi a riguardar. Yambo, yambo, hoppa, yamba, ya. Yambo, yambo, hoppa, yamba, ya. Culi, 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 cula. Hoppa, yamba, ya. Culi, 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 cula. Montiamo dalla terra alla montagna, un passo c'è. Si vede Francia approcci dalla Spagna, io vedo te. Tirate con le funi detto fatto, il ciel si va. Siccome al vento vuol lo scatto, e siamo già là. Yambo, yambo, hoppa, yamba, ya. Yambo, yambo, hoppa, yamba, ya. Culi, 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 cula. Hoppa, yamba, ya. Culi, 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 cula. Culi, 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 cula. Culi, 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 cula. Hoppa, yamba, ya. Culi, 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 cula. Баракелде, Токтогул Нурсалиев, Тилек Тайбанбаев, урматтуу каармандар, селкинчекте деген сонун чыгарманы аткарышты. Нуржан Токтобекова ушунчалык техника менен сонун ойноп берди. Бир маанайды көтөрүп койду окшойт. Рахмат деп дагы бир жолу айталы. Ушул жерден Айдай Жаныбекова Facebook колдонуучу добушумду Булбул үндү Токтогул Байкеге беремин десе 252 сандар менен аяктаган 251 сандар менен аяктаган абонентибиз жана орусча ырдаган агайга добуш берем Бишкектен деп жазып берди. Рахмат. Дагы угармандарыбыз мына ушундай добуштарды 0552 391610 сандарындагы WhatsApp номерибизге жиберүү менен берсеңиздер болот. Ошондой эле 0312 391610 бул бизнес студиянын түз байланыштагы телефондору.
угармандарыбыз баардыгы футбол көрүп аткан окшойт. Ооба, Туура түшүнөбүлө, туура э? түшүнөбүз. Бирок биз саат 8ге чейин добуш берүү саатыбызды узарттык. 0552 39 16 10до туура саат 8ге чейин добушуңуздарды берип калтырсаңыздар болот. Билем сиздер угуп атасыздар, бирок жазганга, кабарлашканга мүмкүнчүлүк, убакытыңыздарды бөлө албай жатасыздар. Себеби радиону ар кандай жерде кайсыл мезгил болбосун гана уга берсе болот деген нерсеге мен ишенем. Сонун ырлар жаралганда кубанып каласың, музыкада чыгармалар жаралганда, ошол оочу да, композитор да тим эле бала төрөлгөндөй кубанычта, сүйүнүчтө болуп калат го. Анан мен дагы сиздерден билгим келип атат, баягы ырлар жашайт, ырлар жаралыш керек, ал аткарылыш керек. Эмне болуп атат дүйнөңүздөрдүн ичиндеги күрөш кандай болуп атат? Кандай ырлар, кандай образдар жаралып атат? Токтол байке, сизден угабылчы. Эми мен мындай да, мен кескесте ачыгын айтып коюп, анан анча-мунча капа кылып алышам да. Алтын ала айтпай турайчы Алтын ала дегендей болуп айтпай. атат. Бирок чындап келгенде, биздин мына композиторлорубуз кийинки муундарга бир жакшы нерселерди калтырыш керек да. Ошол Атай, Муса, кийинки эле Абдылас Малдыбаев агайыбыз, мисалы үчүн Мукаш Абдраев агайыбыз дегендей чоң нерселерди калтырып келген. Азыркы биздин композиторлорду дагы калтырыш керек. Калтырып атат, мен билем да, бар композиторлору бар, жакшы композиторлор бар. Анан ошол жакшы нерселерди калтырса, биз мисалы үчүн ырдап ошондой нерселерди кийинки урпактарга калтырат элек да, ырдап жан дүйнөнү байытышыбыз керек. Анан бардык жерде эле азыр айтылып атат, ошо кичине мындай илгерки ырларды ырдап жүрөбүз биз азыр. Мисалы үчүн мына Алмакуловдун Айыл кештери, ошол эле Илья Жыхановдун Аселим, Жолсо Мусанын Сагынам деген мисалы үчүнчү төөлүккө калды да. Мен ошону айткым келип атат, ошо кийинки ошол Мусага окшогондор, кийинки ошол Алмакулов агайга окшогондор, кийинки ошол Мукаш Абдраевге окшогон чоң бир композиторлор дагы жаралып, кыргыздын мындай учун уласа деген ойду айткым келет да. Эң жакшы угарман 0312 39 16 10го байланышка чыкса болот. Сайрагүл Докторалиева деген Facebook колдонуучу добушум Токтогул мырзага, Динара Мамбетакунова добушум Токтогул Чопонкуловичке азаматтар деп. Рахмат. Биз дагы кубанычтабыз, биз менен тең бөлүшүп жатканыңыздарга жана таланттарды сүрөп, колдоп, алдыга түртүп жатканыңыздарга. Угарман бар, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Саламатсыздар. Угуп атабыз. Мен экөөнүн тең өнөрүнө баа берип отурам. Анан азыр айрыкча Токтогул Ырсалиевке патриот болуу үчүн жанагы болельщик болуп аткан үчүн дагы добуш берип коеюн дедим да. Рахмат сизге, рахмат. Чоң рахмат. Токтогул мырза дагы, Тилек мырза дагы ушундай иштеринен күйүп-бышып, ошол футбол командасындагы биздин оюнчулардын жанына бара калып, кошо топ тепкилер келип араң эле отурушат. Кийинки угарман угуп атабыз сизди. Саламатсызбы? Assalamu alaikum. Саламатсызбы? Келген конокторго салам айтам. Саламатсызбы? Салам айтам өзүңө. Саламатсызбы? Денсаулыктар чың болсун, өмүрүңүздөр узун болсун. Рахмат. Бүтүңөргө береке. Рахмат сизге. Менин добушум Тилекке, Тилек. Ошентип устакты көтөрөсүң, азаматсың. Браво. Рахмат, чоң рахмат. Өкүндө берсин. Ошо Токтогул байкемдей меш шарап бол сен дагы. Рахмат сизге, рахмат. Рахмат. Кийинки угарманыбызды угабыз. Саламатсызбы? Бишкектен. Азыр бир жигит сүйлөдү го, адам деген абдан жөнөкөй болуш керек деп. Токтогул Ырсалиев. Ошого мен добуш берем. Балам, ошондо сөзүң абдан жакшы экен, ушул сөзүңө татыктуу болуп, туура айтасың, жөнөкөй болайлы. Ден соолук каалайм. Рахмат. Дайыма чыгармачылык байланышта болуп иштеп жүргөнүмө мен да кубанам, бирок дагы бир жолу далилдеп коеюн, чыныгы жөнөкөй жигиттер экөө тең. Кийинки угарманыбыз дагы ушул номерлерге эле байланышка чыкса болот. Бир аз убактыбыз дагы калды бизде. 0312 39 16 10 0552 39 16 10 бул WhatsApp номери. Саат 8ге чейин добуш берүү уланат. Себеби бүгүн футбол. Футбол. Анда бизде да Айланайын Акшумкардын жигиттери намысты бербегиле. канчага чейин ойношот? Саат 8ге чейин. Саат 8ге чейин дагы 1 саат бар экен. Жок, 7ге чейин. 7ге чейин ойношобу? 7 мүнөт 6:15 башталган, 7ге чейин ойнойт. Эмнеси болсо дагы
45 мүнөттөн 2 жолу. 2 жолу ойнойт да. Эң башкысы оюнга катышуу деп коет го өзүчү. Ооба. Кеп утулганда эмес, биримдик ынтымак баарын жеңет. Бирок биздин жигиттер азамат экен. Азамат, бир жолу айта береличи. Кайра айта берели да. По-любому азамат. Биз негизи сыймыктанабыз да, анткени дүйнөлүк ошол мына Япония, мен туура эле айттым окшойт, мына Тилек деле айтты. 4-чү орунда жүргөн Япония мамлекети командасы. Мен аябай адегенди укканда ошончолук таң бердим да. Биздин кыргыздын жигиттерине мен баа бердим. Анан жакында мынакей мен ушунчалык эме кылып атам, ошо сыймыктанып атам, ошо биздин кыргыздын жигиттери жеңсин. Жеңсин, бирок ошолор менен да ойноп, ошого мындай тирешип, ошолор менен кармашканына Акшумкардын жигиттери алтындарын. Ар бириңиздер той берсеңиздер бесплатно ырдап берем мен. Жакшы. Көрүп атасыздар, баягы көрмандык кылып атасыздар, кызды колдоп атасыздар, жүрөгүңүздөр ошол жерде экен. Бул биздин оюнчулардын арасында ар бири кыйын, ар бири азамат жигит. Бирок сиздер да ошолордун ичинде түртүп көрмандык кылып аткан бир оюнчуңуздар бар да. Чабуулчусу, дарбазачысу айтор. Жанагы Алыкулов деп ойноп жүрбөйбү? Жаныбек Алыкуловдун баласы азамат ошол эме. Азыр ойноп атабы дагы? Ойноп атат бүгүн. Кичин деген жанагы орус. Кичин деген орус. Мурзаев деген жигит ойноп атат. Ал Кичин мындай эле айтылып калган, самом деле кыргызча аты Кылыч аны. Кыргызча аты Кылыч. Ооба, биз ушундай болуп. Эркелеткен аты бул Кичин. Бирок биз ушундай деп статус берип койгонбуз. Кылыч деп. Бул кыргызча аты, Кылыч деп. Азаматсыңар кими болсо дагы эми убактыбызда соңдоп баратат. Ушул мыкты жигиттерге дагы арнап биздин дагы апофеозуна бир ырды аткарып берели. Дуэт. Соле мио аткарып берели. Италия. Селкиге дайлоо. Селкиге дайлоо. Чучугун кармашалы. Герцог селкиге. Токтолбек айткандардайбыз. Соле мио ырдап берели. Соле мио ырдап берели. Япония деле түшүнөт да, Япониянын жигиттерине деле арнап болбойбакчытыр, аларды тебелей берсек. Конок эмеспи? Ооба, тебелей берсек болбойт да. Бакчытыр эми Японияга барып туралы. Эдуарда Капа, о менин күнүм.
берилди. Урматтуу угармандар, өргүнөө музыкалык оюн-зоок программасы сиздердин назарыңыздарда болду. Мыкты таланттарыбыз, маданияттын мыкты кызматкери Болот Эдигеев атындагы Арашан эл аспаптар оркестринин көркөм жетекчиси Токтогул Ырсалиев жана дагы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Тилек Найманбаев сиздерге сонурларды аткарып берди. Жан дүйнөңүздарга жан азык болсун. Ошондой эле концертмейстерибиз Нуржан Токтобекова болду. Ал эми программаны мен Рита Телемишева алып бардым. Видеого Facebook'та онлайн тартуулаган Адлет Артыкбеков, Акылбек Омолдошов биздин режиссерубуз кызматты аткарды. Кайрадан эфир толкунунан жолугушканча эсен туруңуздар. Ал эми алдыда Кыргыз радиосунун алтын казынасынан ретро нон-стоп.